Суроо жооп рубриканы улантабыз. Зайырбек Боронбеков аттуу суроо берди. Депутаттар кадр саясатына кийлишүүнү токтотуш керек. Кадр саясаты өлдү. Ошого улам Сатылган Арстанбеков кадр саясат жөнүндө суроо бериптир. Урматтуу достор, мен кадр саясат боюнча терең түшүндүрүп берейин. 2005-2010 жылдагы революциялар кадр саясатына залакасы тийди. Мына ошондо мамлекеттик кызматка келген адамдарды карасак, тажрыйбасы жок, билими жок адамдар келип калып, мына ошолдон баштап кадр саясатыбыз төмөнгө кетти деп айтат элем. Азыркы иштеп аткан конституциянын негизинде парламентке келген партиялар коалиция түзөт. Коалиция түзүлгөндөн кийин премьер-министрдин кандидатын сунуштайт. Ошондо премьер-министр курамын жогорку кеңешке сунуштайт. Курамына кимдер кирет? Министрлер кирет, жана ведомстволордун жетекчилери кирет. Ошондо кадрды дайындап атканда ар бир кадрдын тажрыйбасын карап чыгыш керек. Адамдык сапатын бийик болуш керек, мүнөзү, ач көздүккө малынбаганбы, назары тоокпу, билими деңгээли жогорубу, мына ушул талаптарды карап чыгыш керек. Бурда Союз кезинде Сталин мындай сөз айткан: кадры решает все. Кадрлар барын чечет деген ой менен айткан. Туура бул сөз. Анткени айыл өкмөттөн, аким, обл администрациянын жетекчиси, ведомстволордун жетекчилери эгерде жогоруда айтылган талаптарына дал келип турса, анда өзү иштеп аткан тармагында туура саясат болот деп ишенем. Эгерде туура саясат болсо, анда эл сезет саясат туура экен деп. Ушунда эл дагы жашоо турмушу оңолот деп ишенет. Мыйзамга баш ийет. Экономика жагынан, маданият жагынан, социалдык тармактардын жагынан. Ушунда биздин мамлекетибиз ушундай өнүгөт. Туура кадрды тандоо бул эң негизги биздин приоритетибиз болуш керек.